Жаңы жылды үй бүлөлүк майрам катары дээрлик жер жүзүндөгү бардык мамлекеттер белгилешет. Ар элдин каада салты, маданияты бөлөк болгон сыяктуу ар мамлекеттин майрамдоо салты да айырмаланат. Алдыда сиздерге дүйнөдөгү бир топ мамлекеттердеги жаңы жылды майрамдоодогу өзгөчөлүктөрдү айтып өтөбүз. Италия. Оонду ырларга жакын темпераменттүү калк саналган италиялыктар жаңы жылга да өзгөчө мамиле жасашат. Мисалы, алар жаңы жыл сааты кирип келген мезгилге чейин үйдөгү эски буюмдарын сыртка ыргытып, жаңыларга алмаштырышат. Эски ütүктөр, отургучтар жана башка таштандылар терезеден атып салынат. Италиялыктардын жаңы жылдык дасторконунда ар дайым жаңгак, жасмык жана жүзүм болот. Бул жемиштер узак өмүрдүн жана ден соолуктун, бакубаттуулуктун символу. Бул өлкөдө да биздеги сыяктуу ак сакалдуу аяздата белек тарката десеңиз, анда жаңылышасыз. Италиялыктар кечинде үйлөрдү үстүнөн айланган сыйкырдуу шыпыргысы бар фея Бефана аттуу сыйкырчы аял белек таркатат деп ишенишет. Шотландия. Британ королдугунун эң суук аймагында жашаган шотландиялыктар жаңы жылды Хогмани тагыраагы оттуу майрам деп аташат. Алар эски жылды символдоштурган чайыр менен толтурулган чоң челекти күйгүзүшүп, аны эски жыл менен кошо өрттөп кетирдик деп божомолошот. Шотландиялыктардын жаңы жыл кечинде эң кубанып күткөн коногу кара чач, кара көздүү орто жаштагы киши. Алар мындай түстөлдүү киши биринчи үйгө кирсе, ошол жыл жалаң жакшылыктар менен коштолот деп эсептешет. Ошондой эле коноктор сөзсүз ийгилик үчүн каминге ыргытканга көмүр алганча келишет. Түн жарымында эски жылды узатып, жаңы жылды киргизүү үчүн эшиктерди кенен ачып коюшат. Япония. Жапондуктар жаңы жылды жаңы кийимдер менен тосуп алышат. Жапондор ач көздүк, ачуулануу, акылсыздык, жеңил ойлуулук, туруксуздукту турмуштагы 6 чоң күнөө деп санашат. Будда ишениминде аталган күнөөлөрдүн 18 түрү бар болгон үчүн 108ге көбөйөт. Ошондуктан жаңы жыл күнү 108 жолу урулган доолбас ар бир күнөөнү кетирет деп ишенишет. Ал эми үйгө бакыт кирүүсү үчүн босого эшигин карагай жана бамбук бутактары менен кооздошот. Ар бир үй бүлө жаңы жылдык моти деп аталган таттуу нан, күрүч унунан жасалган мумпо суйларды даярдашат. Эртең менен жаңы жыл келгенде жапондор үйлөрүнөн көчөгө чыгып, күндүн чыгышын тосуп алышат. Вьетнамдыктар үчүн жаңы жыл 21 январдан 19 февралга чейин башталат. Алар акча жана бакыт алып келүүсү үчүн айыл чарбада колдонгон тырмоокторду кооз нерселер менен кооздошот. Жергиликтүү Санта Клаус Тао Куэн асманда учуп сазан минип ажыдаар боло алат деп эсептелет. Сыйкырдуу рухтун каалоосун аткаруу үчүн бул жөнүндө чыныгы сазанга айтып, көлмөгө кое бериш керек. Кереметтүү балык бул сөздөрдү сөзсүз жаратканга жеткирет. Вьетнамдыктар жаңы жылдык тамак ашынын басымдуу бөлүгүн күрүчтөн жасашат. Кытайлыктар жаңы жылды февраль айында белгилешет. Бул жаз майрамы жана үй бүлөлүк майрам катары башка шаарлардан келгендердин баары бир үйгө чогулуп, кечки сыйлуу тамакка келүүсү менен башталат. Алар үй ичин майрамдык атрибуттар менен кооздошот. Бул атрибуттар символикалык кызыл түстү камтышы керек. Кызыл түс кытайлыктар үчүн бардарчылык, улуулук, күч жана тайманбастыкты билдирет. Кытайда ар бир жаңы жыл чоң масштабта жана жаркыраган петрадалар, фейерверктер менен өтөт. Бул ийгиликти өзүнө тартып, жаман рухтарды коркутат. Жаңы жыл 5-6 күнгө созулат жана мамлекеттик чек аралар жабылат. Эквадор, Перу. Бул өлкөлөрдүн чоң шаарларында жаңы жыл күнү ырым-жырымдар өткөрүлүп, шамандар менен баарлашып, алардын жардамы менен келечекти көрүүгө аракет кылышат. Оптимистик сары түстөгү кийим бакыт тартууга, ал эми кызыл кийим сүйүүнү алып келүүгө жардам берет. Бир жыл саякаттоону кыялданган эквадорлуктар колдорунда чемодан менен саат 12:59 какканда бир нече жолу үйдү айланып чуркашы керек. Ал эми былтыркы терс көрүнүштөрдөн арылуу үчүн терезеден суу толтурулган стаканды ыргытуу сунушталат. Америка. Жаңы жылды Америка Кошмо Штаттарына 17-кылымда Голландиядан келген иммигранттар алып келишкен. Америкалыктар жаңы жылды чоң жана ызы чуулуу компанияларда өткөрүүнү туура көрүшөт. Нью-Йорктогу Таймс Сквер 2 миллионго жакын адам чогулган коомдук майрамдардын борборуна айланат. Ар кандай парадтар укмуштуу, популярдуу, алардын негизгилери Роза парады жана Пантомима парады.